Германиядан спринтер сұрагандарга мына моякта бир спринтер көргөнү келдик. Объему 2 куб экен, дизель, двускатный, холодильник. Холодильниктин иши көргөн. Көптөн бери туруптур. Көптөн бери иштебей турганга холодильник ичин тазалаш керек экен. Жылы болсо 2001-жылды CGI 413 экен. Көрүнүшү жакшы экен, сөөгү таза, чириктер жок. Краскасы дагы жакшы экен, салонун ичи мындай. Пробеги болсо 156.000 километр жүрүптүр. Механика 5. Бул машинаны алды. Рамасында чирик жок. Рессорлор да жакшы экен. Двускатный. Бул жакта дагы атайын скорый спринтерлер бар экен. 2012-жылы басы 19.000 экен. Булар 2015 экен жылы. Булардын баалары 21.500 евродан дейт. Баары эле односкатный экен. Узундугу болсо орточо экен да. Өтө узун эмес, өтө кыска эмес. Ушулар абалдар дагы аябай жакшы экен. Бул жакта дагы бир холодильник спринтер бар экен. Бул дагы эски кузову. Холодильник болсо Thermo King деген холодильник экен. Мындагы абалы жакшы экен. Чириктери жок, таза. Алтын көрүнүшү мындай. Салон болсо кичине салонуна акча салыш керек экен. Сиденьялар тытылып, эмелер да келишип калыптыр. Мунун жылы болсо 2004 экен. Объему 2.7 дизель. Мунун баасы 11.800 евро экен. Бул бурчунда кичине сүзүлгөн жери бар экен, маңдайын кичине жасаш керек экен. Бул жакта да 124 бар экен. Объему 2.8-диктен бирөө турат. Ешкалар, поддержкалар. Булардын баалары канча экенин билбейм. Баалар жазылыптыр. Golf 1 го эми? Таптаза экен го. Принтер Rex. Бул дагы холодильник. Двускатный. Жылы болсо 2010 экен. Пробег болсо 202.000 километр экен. Көрүнүшү жакшы. Кебетеси. Бул деген дизель анан газ экен. Бакта газ баллон турат. Баасы канча? 15.000 деп турабы? Баасы 15.000 евро экен. Салонун көрүнүшү мындай. Так. Салонда таптаза тазалап коюштур, бирок сиденьялар жыртылып, рульдар дагы кичине эскип калыптыр. Баары комментарийге жазып сурайсыңар, бул спринтерлерди кантип алып кетсе болот, баасы канча болот деп. Ошон үчүн сразу эле жооп берип коеюн. Мисалы бул жактан 5.000 еврого спринтер алдыңар дейли. Анан ал 5.000 евронун үстүнө растаможкасы кошулат. Ал растаможкасы болсо ар бир кубуна 1000 евродан экен. Мисалы 2 кубун алсаңар, 2 кубка 2200 евро кошосуңар. И плюс ага жол киреңер, бензиниңер, тамак ашыңар ошонун баары кошулат. Ошентип 5000 еврого алган спринтериңер 7200, жол толго дагы 1000 евро деп коелу.
Ошону менен 8200 туруп калат экен. Германиядан 5000 алган спринтериңер Кыргызстанга жеткичекте 8200 туруп калат. Достор, Германиядан машина алам, машина алдырат элем дегендерге мен мурун туура эмес маалымат беришкен. Жылы 2017-ден өйдөгү машиналарды гана алып кетсе болот деп. Көрсө жылы эски объему 1.4 чейинки машиналарды алып кетсе болот экен. Мына могу Honda Jazz Кыргызстанга кетип атат. Азыр алган байкенин өзүнөн сурайлы. Бул жакта талай байке. Эгерде спринтер, грузовой машиналарды же ушундай кичинекей жаздарды алдырам десеңер, ушу талай байкеге кайрылсаңар болот. Талай байке мунун растаможкасы кандай болуп калат? Bunun rastlamoshkасы объему 1.4 болгон үчүн $4000 болот. Жылы 2002, 2003, 2004, 2000 жыл бар да. Мисалы азыр бул 2001 жылкы экен. Силер €1000 алдыңар. Кыргызстанга барышы менен кандай болуп калат? Расходу Кыргызстанга чейин жеткирген баасы. Бияктан €1000 алдык. Жол киреси 1,5 болот Кыргызстанга чейин. Мисалы үчүн Голландиядан Кыргызстанга чейин 1,5 болот. Ошондо 2,5 болот Кыргызстанга чейин. Растаможкасы 4000 болот. Ошондо 6,5 турат да. Кыргызстанга барышы 6,5 болуп калат, Состояниясы жакшы. Краска көрбөгөн. Пробегтер жакшы болгону механика болот, автомат эмес, механика. Автоматтар кичине кымбат болсо керек. Автоматтары редкость, кымбат дагы болот да. Биякта көбүнчө эле механика. Ошо объем 1.4 чейин только жаз кетеби же бөлөк там аркылуу алып кетсе болот? Бөлөк любой машина кетет. Булар за то, что малолитражка 1.4 ошон үчүн эме 4000 болот да, 1,5 объемго чейин 4000 болот растаможкасы. Примерно растаможка. Каалоочулар болсо силерге кайрыла берет да. Номериңер калтырып коюн улуу жака. Спринтер, грузовой, прицеп. Жылы жаңы машина деле боло берет. Ушул Германиядан машина алдырам, грузовой алдырам дегендер байкеге кайрылсаңар болот. Жеткизип берген акысын да төлөйсүңөр албетте. Жеткизип мисалы бир спринтерди канчага барып бересиңер? Өзүңөрдүн услугаңар. Ал деле ушу 1,5 болот. Спринтерди табып, издеп, сатып алып, экспорт документ дайындап, транзиттин номер алып, Кыргызстанга жеткизгенче 1,5 болот. Кроме растаможки. Растаможка өзүңөр кыласыңар Кыргызстанга барганда. Кыскасы силерге спринтердин акчасын берет. Силер акчаны алып эле бияктан спринтерди өзүңөр издеп, өзүңөр табып, Кыргызстанга чейин жеткизип бересиңер. Растаможкасын кайра өзүлөрү төлөйт.